Hazreti İmam Gazali rahimehullah taala ушундай деп айтат экен. Кимди жолдош катары тутууну кааласаң, жолдош катары, сапарлаш, дос катары тутуң келсе, анда төмөнкү 5 нерсе шарт болуп эсептелет экен. Ушу 4-5 нерсени шарт кылып алгын дейт. Кимди достуду жолдош кылып, сапарлаш кылайын десең, негизи өмүрүңдө субханалла ким менен мындай бир жакшы мамиле болойн десең, 5 нерсени субханалла белгиле дейт экен. Биринчиси, ошол сен жолдош болгон адам акылдуу киши болсун. Анткени акыл негизги нерсе. Акмак менен жолдош болууда эч кандай пайда жок деген. Суфьян Саури рахмаллах айтат экен, акмактын келбетине караш да ката болуп эсептелет, жакшы эмес экен. Кара, акыл биринчи орунга коюлду. Ошол мисалы дос тутушта сөзсүз эле мына тең туш болуш шарт эмес экен. Кичүү болсун, улуу болсун, эмне жолдош болсо болот экен. Бирок ошо ким менен кошулуп жүрсөң, сен ошого окшошуп каласың. Же болсо жолдошуң ким экени билинсе, ошол болуп каласың. Ал эми эгерде сен жолдошуң акмак болуп калган болсо, ошол акмакчылык кадимгидей сага өзүнчө эле мындай бир жана жабышкан эмедей эле субхан ошого окшошуп кала берет экенсиң. Акмактыктын бетине кароо дагы өзү бир эмне экен? Ката экен, ката иштерден. Түбөлүк негизи ушундай нерсе да. Адам чейир жаза турган убакытта, сыр айта турган убакытта, ал адам эмне экен? Бир дос тандайт экен. Дос тандайт экен дагы, ошол досунун менен пикирлешет экен, ошонун жакшы ойлорун угат экен, ошо менен болгон жакшы нерселердин баардыгын тең мындай өзү менен алып жүрүүгө аракет кылат экен да. Карасаң, биздин жашообуз кандай, ар кандай сыноолордон турат. Ошол сыноодо дагы ошол акылдуу болгон адам, акылдуу болгон дос эмне кылышы мүмкүн экен? Жакшы мындай бир эмне кылып бериши мүмкүн? Сага насаат айтат экен. Жакшы насаат. Ал эми субханалла баягы акылсыз дос жакшы насаат айта албайт экен. Ал сен ошол мезгилде күйүп турасыңбы? Жүр арага чыгып ал деши мүмкүн. Ал жеткен акыл ошончолук эле дүкөнгө чейин эле. Дүкөнгө чейин анын акылы ошондой. Эми ошол эле мезгилде субханалла сага бир нерсе мындай бир маанилүү бир иште, ушундай бир эң мындай турмуш чечиминде болсоң, мисалы үйлөнөм дей турган болсоң, акылсыз дос менен үйлөнөйүн деп атам досум десең, тет жерде бирөө бар деши мүмкүн экен. Тет жерде бирөө бар. Ал ким сага бузукуну алып берип коюшу мүмкүн экен. Ушундай экен. Биздин жашообуз субханалла ошол бул эң чоңдай бир байланыштуу нерсе бул дос болуп эсептелет. Ошол достун акылына карагыла дейт. Экинчиси, ал адамдын адеби жакшы болсун. Анткени качан адамдын адеби бузулса, кээде акылына да үстөмдүк кылып коет экен. Адеп субханалла мындай оңой жолу түшүндүрмө жолун айтып берейинби? Эң оңою ушундай. Жакшы дос атыр саткан дүкөнчү сыяктуу. Анын дүкөнүнө кирсең, же атыр сүйкөйт экен, же болбосо ошо дүкөнүн атыр болгон сен атыр жытам чыгасың. Ал эми жаман жолдошту мисалы темир уста сыяктуу дейт аалымдар. Кандай экен? Темир уста сыяктуу. Анын устаканасына киргенде же бир жерин көө болуп чыгат экен, же болбосо бир жерин күйүп чыгат экен. Ошондой эле сен досуңдун адеби боло турган болсо, сен ошонун адеби менен мисалы бир досуң намаз окуй турган же ошондой болсо, субханалла, астагфирулла койчу, альхамдулилlah, шүгүр го деп айта турган болсо, ошол нерсе 4-5 күндөн кийин ушуну өзүң айтып баштайсың. Я Алла. Ушул нерсени айтып баштайт экен. Сен досуң жанында жүргөнүң менен жараша болот. Эгер досторуң сен мындай бир оюнда жалаң эле дүйнө болгон болсо, мындай дүйнө болгон болсо, аялалуу болгон болсо, только сен ошону эле кылгың келип калат да. Анын адеп деген нерсе ал калып талынып калган нерсе. Ахлак деген хулук, ал мүнөз. Ошо сенен бир адам мүнөзү ахлагына жараша болуп калып, ахлагы адебине жараша болот да дайыма. Эми эгерде бирөөнүн адеби жок боло турган болсо, кээ бир убакытта акылдуу болсо дагы эмне болушу мүмкүн экен? Өзүн өзү кармабай калышы мүмкүн экен да. Эмне жооп бере албай калат өзүнө. Экинчи шарт эмне экен? Адеп ахлактуу болушу экен. Үчүнчүсү
Üçüncüsü fasık. Çoğun күнөө кылуучу болбосун. Анткени Аллахтан коркпогон кишинин достугуна ишеним жок. Сени ал кайсы бир кыйынчылыкка салып коюшу мүмкүн. Ар кандай бир кыйынчылыкка салып, сенин досуң эгерде Алладан коркпойдон фасиктен жана майда күнөөлөрдү кылып кое турган болсо, мисалы алса, майда күнөөлөрдү кылып коючу болсо, мындай жеген тамагына деле көңүл басышы мүмкүн. Мусулманмын дегени менен субхана кезге пиво ичип коюшу мүмкүн, бозой ичип коюп жүрө бериши мүмкүн. Дагы ушундай майда чүйдө күнөөлөрдү көңүлгө албай кылып жүрүшү мүмкүн. Ошол күнөөгө ал мындай да өзү мындай достор бир жанагындай бир эме сыяктуу болот. Сепичка сыяктуу болот. Ушундай бир эмнеге бири-бирине байланганда, бири-бирин сүйрөп тартып кете берет. Кимге кошулса ошого кошконго аракет кылат. Ким менен жүрсө ошо менен жүргөнгө аракет кылат. Акылдуу болуп турсаң деле, субханалла, ошол эмне акылсыз, адеп ахла жок, майда күнөө, чоң күнөөлөрдө күнөөлөрдү кыла бере турган киши дайым такай субханалла сени ошо өзү менен кошо сүйрөп кирип кетет. Ушундай нерсе. Эми фасик бул өзү шариятыбызда өзү фиск, бузукчулук кылып жүргөн адам дайыма бузукчулукка апарып коет. Өзүң түшүнбөй каласың, кантип үй бүлөң, кантип субхана жашооң, кандай талкаланып калганын өзүң билбей каласың. Ошо үчүнчү шарты фиск. Жана күнөө чоң күнөө кылуучудан же болбосо бузукчудан тартылган болсун. Төртүнчүсү бидатчы болбосун. Динде жок нерсени дин деп түшүнгөн киши болбосун. Анткени аны менен байланышта болсо, бидатка, жаңылыштыкка кирип кетүүгө коркунуч бар. Жана кесепетине таасир тийиши мүмкүн. Анын кесепет таасир мүмкүн экен. Динде эле жок нерсени эмне кылышы мүмкүн экен? Ушул бар динде деп ушундай кылышы мүмкүн. Толтура бир бидатчылар диндеги мындай жаңылыктар киргизген достор аябай көп азыр. Эмне болмок эле дейт го? Эмне болмок эле, мынтип койсо эле болот. Бай акылы менен дин таап алышы мүмкүн экен. Акылы менен дин таап алышы мүмкүн экен. Көп адамдар ушундай, субханалла. Эмнекен төртүнчүсү ошо динге мындай айткан, динде жок нерсени таап алуучу болбосун дейт сенин досуң. Бешинчиси ал дүйнө топтоого ач көз болбосун дейт. Дүйнө топтогонго ач көз. Бешинчиси сенин досуң ач көз болбосун. Ушуну акча үчүн тоголоп кете турган болбосун дейт досуң. Кийин анткени дүйнөгө ач көз болуу акыреттин амалдарын тек кетирет. Эмнесе намаз азан айтып атпайбы десең, анан деле окуйбуз, вакыт бар деши мүмкүн экен да. Эң акыркы убагында окуганга аракет кылышы мүмкүн дажычы. Жалаң ошо азыр коет, дүкөн жаап койсок болбойт деп. Муну сата коелу. Кое тур деп отуруп, субханалла, эмне сакалың менен топун калышы мүмкүн. Ушундай жоолугуң менен эле субханалла калган нерсе, жоолугуң менен көйнөгүң калышы мүмкүн. Бирок эмне экен, ошол жанакындай бир дүйнөнү жакшы көргөн себебинен субханалла акыретиңди сатып коюшу мүмкүн экен. Сенин да ошол нерсемен кошо сүйрөп кетет экен. Алла, дүйнөгө ач көз адам мал мүлкүн көбөйтө берет экен. Акыреттин зыянына көңүл бурбай калат экен. Харамбы, адалбы карабай калат экен. Иши бир акча табыш керек, ошо менен ойноп күлүш керек дегенде тема менен жашап калат экен. Мына ушул эгерде кимдеги ушу дос күткүсү келсе, жолдош күткүсү келсе, ушул 5 нерсени аябай бекем тутсун. Биринчиси акылдуу болсун. Экинчиси адеби жакшыраак болсун. Үчүнчүсү фасык болбосун. Төртүнчүсү дин киргизе турган, динге жаңылык киргизе турган болбосун. Бешинчиси субхан дүйнөгө кызыкпаган, дүйнөгө баш оту менен кирип кетпеген адам болбосун. Кээ бирлер мынтип катышат го. Мындай ички иштер, биз эми тиги кайтыгы молдок эметпейт, жүр. Үчөөбүз чогулуп ичебиз деп баягы үчөө долдош болуп алгандар бар. Тиги кедей ал, аны менен бизнес жөнүндө сүйлөшкөнгө пайда жок ал. Аны менен сүйлөшө турганда эле сөз жок деп туруп жалаң бизнесмендер чогулуп алышы мүмкүн, Кээ бир ушундай да. Кээ бир бузуклар, мисалы карта ойногучтар, жанагындай бир мындай айткан жанагы нарды ойногучтар, дагы ушундай бир күнөөлөргө мындай шерик болгондор чогулуп алат баягы. Bir байке намаз окуйт экен. Анан бир күнү субханалла бир карта ойногондордун жанында туруп калгандан кийин, байке булардын жанында турбаган жакшыраак деп бир аз эмеден кийин айтсам, мен жөн эле карап турам деди, ойногон жок деди. Анан ошондо бир күн эскертип койдук, эки күн эскертип, үчүнчү күнү байке субханалла мен өтүп барсам, карасам ошолор менен кошо чабышып отурат да. Суфиян Саури рахматуллах айткандай, ката күнөө кылжамда айтканда дайыма субханалла болжуда деп кой. Акмактын кебетине караш өзү ката. Эми акмак адам эмне кылат десе, өз убактысына көңүл бурбайт. Акмак адам өзүнүн көңүлүнүн убактысына көңүл бурбайт. Ал адам дайыма эмне экен? Ошол кайдыгер болгон себебинен, ошол эле себептен субханалла анын кайдыгер адамдын мындай жашоодо максаты болбогон себебинен. Үчүнчүсү ал адам мындай айтканда
өзүнүн гана нафсисин ойлогон себебинен акмак болуп эсептелет да. Эми ошол акмактардын жанында отура бериш менен ошол карап турсаң дагы бат эле ошолорго кирип кетиш коркунучу бар экен. Субханалла. Имам Бақи рахимулла айтат экен. Менин атам Зайд абидин мындай деп насаат бер дейт. 5 түрдүү адам менен чогуу болбо. Алар менен сүйлөшпө. Жада калса бирге да жүрбө дейт. Кандай экен? Алар менен сүйлөшпө. Чогуу отурба. Чогуда жада калса бирге да жүрбө дейт. Биринчи фасык күнөөкөр кишилер менен. Бул жерден кээ бирлер мындай дем салып өткөндөн тазаланып, сонун өткөндөн кийин анан эми бар, эми Алла жолуна чык, ушундай бир аракет кыл, намаз оку, анан кийин мындай бир күнөөкөр адамдар менен отурба, жаман сөздөрдү эме кылдырба, тигиндей мындай нерселерди кылбагыла деп жөнөтөсүң да. Анан бир күн эле кайрап келип калышат. Бул болбой калды депчи. Анан эмне болду, кандай кылдыңыз десем, субханалла, бир күн, 2 күн намаз окуйт, 3 күн намаз окуйт, анан 4-күн эле баягы көнүп калган эле чөйрөсүнө барып алат. Чөйрөчү өтө чоң маани берет. Чөйрөнү өзгөрткөн жакшыраак болот. Карасаң, күнөөкөр менен чогуу болбо деп атат. Аны менен сүйлөшпө, керек болсо аны менен мамиле кылба. Эмне үчүн? Анткенсе бул адам, ал адамдын ахирети бузулат. Ал адам ахирети бузулуп калат. Сен ушундай оңолоюн деп атсаң деле, кыргызда сөз бар, катуу бассаң таскак дейт, акырын бассаң аксак дейт да. Эч качан күнөөкөр адамга жакпайт экенсиң. Эмне бул молда болуп калдыңбы сен дейт экен. Эмне молда болуп калдыңбы? Эмне баягы эле жүрбөдүңбү ушун биз менен эле? Эмне? Вай, сен ушундайсың дейт да. Бир эле сөз жетиштүү болот. Баягы буягында эптеп эле турганда, жаңы эле мынтип иман илинип турганда, баягы алып кетет да, значок тургаткандайчы. Болду, мен силер менен элемин дейт го. Чогуу эле жүрөм мен. Эркекмин мен дейт го. Фасык ушинтип, субхан, күнөөкөр адам ушинтип адамды жагат экен. Оңой эле экен. Күнөөдө жүргөн адамды күнөөкөр кылып коюш оңой экен. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң жакшы көчүү же болсо эң жакшы которулуу же эң жакшы бир алмашуу бул күнөөнү тыштап сооп түшкө баруу деген экен да. Ошо күнөөнү тыштоо үчүн, жакшы жакка баруу үчүн ошо күнөөкөрлөрдү тышташ керек экен. Күнөө кылып аткан адамдардын көзүң ачылдыбы? Арак ичкен күнөө экен. Көзүң ачылдыбы? Сыйкыр чыгар күнөө экен. Көзүң ачылдыбы? Субханалла, кылып жүргөн амалдардын көпчүлүгү күнөө экен. Зына кылып жүргөн күнөө экендиги көзүң ачылдыбы? Анда ошол замат ошол нерсени тышта. Ошолордон бөлүн. Ассаламу алейкум унутпа бирок. Ассаламу алейкум. Шашып бараттым эле. Мына ушундай экен. Мен сурадым дейт. Фасык киши бир кичинекей бир тамакка сени сатып ет деген мааниси кандай? Көрсө фасык күнөөкөр адамчы, сени кичинекей эле бир нерсеге сатып ет, арзыбаган нерсеге сатып ет экен да. Түшүнбөй калат экенсиң, кантип сатылып кеткениңдичи. Дегенде баягы суроосуна ушундай жиберет экен. Бир алым, бир кичинекей тамактын үмүтү менен сени сатып жиберет. Андан соң үмүт кылган адам тамагы да берилбей калат, тескерисинче бир дагы үмүт менен сатып жиберет экен. Мындай үмүт экен, ал сени саткан адам өзү деле эчтеке жетпей калат экен да. Ошо күнөөкөр адам оңой эле сатып коет экен. Bir adam tekşergisi kelген eкен. Анан өзү бир нерсе көтөрөйүн деген го, ушундай бир жумуштан берейин, көбүрөөк акча берейин, же болбосо бир нерсе бар. Анан кийин баягы бирөөнү чакырып, баягы сен тиги досуң жөнүндө кандай ойлойсуң десе, айтат экен, ал менин досум дейт, жакшы адам. Анын эч бир эмеси жок. Эч бир жаманчылыгы жок. Ушундай ал ылайыктуу дейт экен. Экинчисине суроо берет экен. Sen tigi dosуң сен жөнүндө жакшы нерсе айткан жок. Десе, эмне деди дейт экен. Билбейм, сени жактырбайт окшойт десе, ал ошондой дейт экен. Ал ошондой дайыма. Ал дайыма ушинтип эле менин аркаман жаман мени көрө албайт дейт экен. Карасаң андай. Болбосо экөө өмүр бою тамак ичкен адам экен. Өмүр бою дос болуп жүргөн, бир жатып жүргөн, бир тамак жеп жүргөн. Бирок эмне экен, бир эле сөз менен билип койсо экен адамдычы. Сен жамандап атат десе эле автоматически аркасынан ал ошондой кылма, акмак ал келесе болчу. Ал мени көрө албайт деди, болду же. Ал адам субхана ким экенин билип, ошондой эле кичинекей эле бир сөзгө туруштук кылып, туруштук бербей, баягы адамчы, фасык күнөөкөр адам сени бат эле сатып коет экен. Ушундай нерсе. Ошол себептен
күнөөкөр менен дос болбо. Экинчиси сараңдын алдына барба дейт. Анткени ал сен өтө катуу муктаж болгондо сени менен байланыш үзүп коет. Сараң адам өзү ушундай нерсе болот. Сенин колуңда бар да сени менен дайыма дос болот, сенден колдонот. Бирок качан сен башыңа иш түшкөндө ал эмнекен өзү ошол сага берип туруп сен банкрот болуп калышыңдан өзү коркот дагы. Эмнекен жок дейт да. Сени эң муктаж болуп турган мезгилинде сени чытап алып баса берет. Шайтан да ошондой. Алдамчы. Үчүнчүсү жалганчынын алдына барба, аны менен отурба. Анын жанына дос болуп жүрбө жалганчынын. Анткени ал түтүн сыяктуу, жакынды алыс, алысты жакын кылып көрсөтөт экен. Жалганчы да сен жанына о байке, о эжеке, сендей болобу дейт экен да. Ал түтүн сыяктуу экен да. Ушундай. Дайым такай субханне алат экен. Дайым такай субханалла жана түтүн сыяктуу. Ушундай алдап бияктан дук деп чыга алат экен, мен дук деп чыга алат экен. Ошондо отуруп жалганчы адам бат эле сатып кетиши мүмкүн экен. Ошондо түмүшла менде отуруп алат. Төртүнчүсү акмактын алдынан өтпө. Анткени сага пайда жеткизем деп зыян жеткизип коюштун. Акмактын. Жана түшүндүрүп айттык, акмактын субханалла канча белгиси бар экен. Акмактын алдынан өтпө дегени андан насаат сурабай эле кой. Акмактан насаат жакшы нерсе сурабай эле кой. Анткени андан пайда жок. Ал сага эч качан жакшы насаат бербейт акмак. Кээ бирде акмак ар кандай түрлүү болуп калат. Өзүң түшүнө албай каласың кээ бирде. Өзүңдү акылдуу деп сезип турсаң деле бирок бир акмакка попадение болуп кала бересиң. Дайым эле ушундай. Өзү акмактын эме бети да көп да. Момун болуп көрүнөт, салиха болуп көрүнөт, сакалчаң көрүнүшү мүмкүн, жолукчаң көрүнүшү мүмкүн. Бирок кантип алданып калганын билбей каласың. Акмак алдамчы болот. Ошол акмактан кээ бирде субхана жакшы нерсе үмүт кылам деп ошо өзүңдүн сырыңды айтып албаган. Анткени ага сырыңды айта берүү менен, эртең сен сырыңдын сен ошо кул болуп каласың бат эле. Бул нерсени көрүп эле атабыз. Оңой эле экен субхана. Кичине эле бир нерсе жүрүп биремде бир нерсе туура эмес эле койсоң шарак деди кетти бүт нерсенин баарында. Баягыда ушинтип айткан газетага чыгарып ийиши мүмкүн, жана субханалла интернетке чыгарып ийиши мүмкүн. Аркан шерменде кылганга айып аракет кылышат. Акмак ушундай болот экен. Бирок акмакка субханалла теңелбеген жакшыраак. Бешинчи туугандарыңдын үзүүнүн алдына туугандыкты үзүү үчүн алдынан өтпө. Анткени ага Куранда 3 жерде каргыш айтылган. Мен бая бир сабакта айтып бердим эле. Өзү тууганчылык силай рахим дейт да. Силай рахим бул түрүү болот. Силай рахим бул түрүү болот. Кыяматта Аллахтын алдына барат экен ал. Аллахым, ким мен үзгөн болсо, сен азыр ушул кыяматта сен аларды да үз. Ким мени курган болсо, ошолорду азыр рахатка бөлө. Аларга жакшылык жеткиз деп турат экен. Эми бул дүйнөдө болсо, качанга чейин сен бир тууганыңан кол үзүп кеткенге аракет кылганга чейин сен рызкыңды Алла Таала көп кылып берет, береке кылып бере берет экен. Качан сен тууганчылыктан үзүлгөндө, анан Алла Таала сенин эмнеңди, рызкыңды, жакшылыгыңды алып коет экен. Акыр заман алдында, же болсо акыр саат кыяматтын алдында акыр заман белгиси тууганга кирбей калат экен. Белгиси. Тууганды чакырмайын келбей калат экен. Ал берген нерсесинде мында отчет, подотчетный болуп калат экенсиң. Баланча тиге бергем, тигинче тиге бергем. Пайгамбар саллаллаху алейхи жанына келип бир айтат: "Я Расулулла, мен бир тууганымды ушундай керелден кечке намаз окуп эле, ушундай жүрөт, мен болсо керелден эшекчи иштеп атам." Дегенде пайгамбарыбыз ачууланып айткан экен. Ошонун кылып аткан ибадатынын себебинен сага берилип аткан жокпу деген экен. Дагы бир жерде болсо бир сахаба: "Я Расулулла, мен үй бүлөм бир тууганым мага жаманчылык эле кылып атат. Мен чыдабай баратам" деди. Сен эмне кылып атасың се? Мен жакшылык менен кайтарып атам деп пайгамбарыбыз. Сен жакшылык менен кайтара бергин, Аллах Таала сага жакшылык менен берет деген. Карасаң ушундай. Бирок ошолчо нерседен кийин дагы Алла Тааланын өкүмүнө каршы, пайгамбарына каршы бир тууганчылыктан үздүрүп аткан аял болсун, эркек болсун, субханалла. Бөтөнчө аялдар ушундай нерсе болбосун. Бир туугандарынан эркектерди үзбөгүлө. Ушундай эле эркек өзүнүн аялынын бир туугандарын үзбөгөнгө аракет кылсын. Анткени себеп субханалла бул ушундай нерсе. Качан бир тууганчылык бири менен үзүлүп баштаса, үзсөң, Алланын каргышы келет. Жөн эмес 3 жерде Куранда каргыш айтылган бир туугандарга. Ушундай үзүп кеткенде. Тууган менен. Субханалла ушундай нерсе. Тууганчылыкка пайгамбарыбыз айтат: "Ким бирөө менен 3 күн араздашкан болсо, 3 күн араздашкан болсо,
Дагы бир болсо 1 жыл 3 жылга чейин момунга бири-бири менен урушуп жүргөнгө мындай кереги жок. 3 күн урушат болду. 3 күндөн уруштун шарты жок. Бирок 1 жылга чейин ал мынекен ал Алланын рахматынан кур калды. 1 жыл бой урушуп, бир туугандар субхана карашпай жүрсө, бир болбогон бир кичинекей бир мындай бир болбогон бир мейли $10,000 балким, $100,000 балким, да бирдемке доллар бар. Ал мейли субханалла бир $5,000 балким, 1000 сом болсун балким. Ушундай нерсе үчүн бул мындай не стоит да? Түбөлүктүү тозок менен. Бейиш менен тозогуңду алмаштырган мындай кереги деле жок нерсе. Ошо себептен ушул 3 жерде караш, аны менен болбо дейт. Эгерде бирөө менен урушуп атканын көрсөңөр, ошонун үйүнө барбаганга аракет кылыш керек, бир тууган менен урушпаган болсо. Колдон эгерде бирок бар дейт да, ошо бир тууганчы куруш үчүн. Бирок бир тууган үзүп аткандар ушундай боло турган болсо, мындай үйүнө мындай алысыраак койду. Алысыраак жана 40 метр алысыраак, анткени Алланын байлаасы каргышы чыгат ошо үйгөчү. Ушундай нерсе. Аллаху акбар. Ошол себептен мынекен ушул 5 түрлүү адамдын жанында жүрүштүн кереги жок экен. Ушул 5 түрлүү адамды дос кылбаш керек экен. Эмне үчүн? Анткени сен өзүңдүн бул дүйнөңдү ахиретиңди бузуп албаш үчүн. Ойлонуп калыңыздар окшойсо, ким менин досум, ким досум эмес да. Бирок эгерде кимдерде ушул ой болсо, азыр досторуңар жөнүндө жакшы ушундай ой болгон болсо, анда силер туура ойлондуңуздар. Мен досум жок. Тең тушу да жок. Субханалла, мынекен жамаат бар болду. Эң жакшы нерсе субханалла мынекен ошо мечитиңде жамаатыңды кармай бер. Эгер дос болсоң, ошондо эмелекини караган. Бул дүйнөдө кээ бирлер дос болгонго татыктуу болот. Кээ бирлер дос болгонго татыксыз болот. Досуң сен акылың менен тең болсун. Эгер акылың менен тең болбой турган болсо, субханалла, койчу менен уйчу, жылкычы менен койчу экөө субхан дос боло албайт. Бирөө жалаң жылкы жөнүндө сүйлөйт, бирөө жалаң эмне? Кой жөнүндө сүйлөйт. Ошон себептен субхан экөө бири-бирине тең келе албай калат. Ошон себептен шофер менен, уйчу менен, койчу менен ушундай нерсе бар. Бирок кара. Ошондой болсо дагы сенин досуңдун качан ал сени көңүлүң оорутса да көтөрө алсаң, мына ошондо сен дос болосуң. Хазрет Умар радиаллаху анху бир күнү бир адамдарды көрдү дейт. Баягы адамды жакшы адам деп атышат дейт. Дегенде, силер муну менен бул алакатын, соода алакасын кылып көрдүңөрбү десе, жок дептир. Муну менен сапарга чыгып көрдүңөрбү? Жок. Мындан жакшы көргөн нерсесин сурап көрдүңөрбү? Жок дегенде, анда силер муну кандайчы дос анан жакшы адам деп атып атасыңар деген. Кандай экен? Соода сатык, алака кылып, сапарлаш болсоң, ошондо билинет экен адам ким экен. Узак сапарлар билгизет экен. Субханалла. Бул дүйнө ушундай экен. Бири-бирине байланган дүйнө себеп дүйнө. Себеп дүйнө бири-бирине байланган. Бирок ахиретте ушул биз кимге дос болуп жүргөн, тууганга тууган болуп жүргөн, керексе атасы баласына, энеси кызынан кача турган убакыт болот экен. Махшар майданында адамдар мондай эле, тим эле бири-бирине жанакындай аркасына от койгондой катышат да. Эч киши көрбөй койсо экен дейт экен. Кээ бирлер беттерин, эттерин мындай тытып кылып салат экен да. Кыяматта ушинтип жүргөндөрүн көрөсүң дейт. Аялы күйөөсүнөн качып жүргөнүн көрөсүң. Бул дүйнө азыр сүйөм, сенсиз менсиз болот азго. Бирок субханалла, ошол кыяматта ушул күйөөсүнүн күнөөсүн көрүп калгандачы, субханалла көрүнүп турат ал мезгилдечи. Ошондо муну бетин тытып туруп, бул менин күйөөм эмес болчу дейт экен да. Таанылбай калайын дейт экен, бирок Аллах тааланын алдында таанылбай калчу. Ошондо эркек да ушундай болот экен. Ошондой нерсе. Ошондой дос дагы кыяматта, мынекен ахиреттик дос деген бар. Ахиреттик дос деген качан сенин жаныңда сапта бир туруп, сен үчүн дуа кылып турганы дос. Бирок көчөдө сен менен оокат кылып жүргөн дос эмес, ал сен азыр оокат кылыштың, анан мага оокат кылышат деген адам ал. Ушундай нерсе. Алхамдулиллах, Алла макталар болсун. Канча болсо түшүндүрдүк иншалла. Аракет кыла беребизби? Кимди ким экенин тааныганга үйрөнөлү. Машалла. Субханак хамди ашаланта астагфиру ва атубу илейк.